Европадан жана Түркиядан келген азык-түлүктүн бардык түрлөрү Бемар супермаркеттеринде. Халал сертификаттуу эттин түрлөрү, жогорку сорттогу түрк чайы, зайтун жана зайтун майы, оозду тамшанткан түрк таттуулары, лабне крем сыры. Дасторконуңузду жайнатып, ыйык Рамазанды Бемар менен тосуңуз. Раматлык Казат Акматовдун Архат романы эске түшүп атат дагы. Ошол Архат романындагы эң негизги адамдын сапаттарын бирин, жакшы дагы жаман да сапаттарынын баарын аныктап биле турган бул ар бир адамдагы эго деп коет. Бул мен деген эго бар да. Ошол эгону эгерде адам баласы, кайсы бир инсан ошол эгону баса билсе, же болбосо ошол эгосун төмөндөтө билсе, мындай адамдарда жакшы сапаттардын басымдуулугу көп болот экен. Ал эми жана мен деген эго өрчүп кеткен адамдарда терс телекке каршы терс сапаттар басымдуулук кылат экен да. Ушунун ортосунда дайыма адам баласында күрөш жүрүп келген да. Мен ойлойм, Раматлык Казыкен ушул Архат романы өзүңүздөргө белгилүү Токтогул сыйлыгын алды. Андан тышкары бул бир прозада кыргыз жазуучулар ичинде жаңылык алып келгендей киши Раматлык Чыңгыз Айтматов Төрөкулович Айтматов өзү айтты эле. Бул биздин проза жанрындагы жаңылык революция алып келди. Анткени бу жерде эң негизги адамдын өзүнө ички сезимдерине болгон, өзүнө өзү болгон сын сапаттуу биле, сындык, анан кийин критиканы өзүнө өзү кое билүү деп ошол Чыңгыз Айтматовдун айтканы ушул Архат романды белгилүү. Мен ойлойм, кечиримдүүлүк, айкөлдүк жөнүндө айта бергенден көрөкчө мисалдар менен айтса көбүрөөк болот го деп. Мисалы, мен айкөлдүктү ар ким ар кандай түшүнөт, кечиримдүүлүктү дагы. Бир молдокеге аялы менен күйөөсү ажырашканы келишип, анан кийин күйөөсү айтат дейт, аялы экөө тең макул болуп биз ажырашканы келдик, турмушубуз болбой калды деп. Эмнеге десе, экөө тең бири толтура кемчиликтер бар деп айтса, молдоке экөөнү эки барак кагаз берип, экөөнү эки жеңге отургузуп, анан айтат экен, ар бириңер кемчиликтериңерди жазгыла. Сен аялыңкын, сен күйөөңкүн жазгын десе, биртикеден кийин күйөөсү келип дагы барак сурайт экен. Эмне болду десе, батпай калды депчи. Анан кийин дагы барак берет экен, дагы келет экен. Анан келгенде күйөөсүнүн кулагын акырын шыбырап коет экен молдокечи. Эгерде макул десең, мен десемчи, эчтеке жазбай эле кайра алып келдим депчи. Анан кийин бир нече убакыттан кийин алып келсе, аялда жазып келген, күйөөсү эмне жазып келдик десе, актай баракты көтөрүп келгенден кийин аялы ошондо түшүнүп, менин кемчиликтеримдин баарын тең күйөөм ичине батып жүргөн экен. Бул мен кечире билишим керек деп, анан экөө жарашып, анан кийин молдоке эчтеке сөз айтпай эле экөөнү кое берген экен да. Мен менен эмнени айткыбыз келет? Муну менен ар бир адамдагы терс сапаттагы, оң сапаттарды дагы өзүң сын көз менен ала билсең, өзүң сын көз менен карай билсең, мен ойлойм, турмуштун ачуу таттуусу жуптардын ортосунда болобу, инсандардын ортосунда болобу, же болбосо жөн эле коомдогу терс менен оң сапаттардын ортосунда бар көп билинбей калат койчу. Биз айтабыз да, биз коомдо мынакей улам коомубуз жаңы президенттер келип атат, улам коомдо өзгөрүүлөр болуп атат, улам өлкөдө кандайдыр бир иштер жасалып атат. Мен ошол өлкөдөгү бул биздин президентке кандайдыр бир деңгээлде жакын адам катары, мен ойлойм, ар бир инсан жөнөкөй инсанбы, же болбосо мамлекет башында турган инсан болобу. Эгерде айкөлдүк, кечиримдүүлүк сапат болбосо, мен ойлойм, коомдун алдыга жылышы өтө күмөн жаратат. Мен муну да мисал менен айткым келет. Баарыңыздарга белгилүү болуш керек, биздин президентибиздин Садыр Нуркожоевичтин өзү эркинен ажыратылып, түрмөдө жаткан кезинде үстү-үстүнө кырсык басып, кырсык болгондо да өтө оор жоготууларга учурап, ошол оор жоготуунун эң бир туу чокусу бул тун баласынан, автоавариядан тун баласынан ажырап, ошондо элдин баары үй бүлөсү, мен жакындан билген катары үй бүлөсүндө дагы адегендеги сезимдер, бир туугандары, жакындардын баары тең
жанагы койдуруп кеткен баладан каматабыз, муну жазалаш керек дегенде, ошол жерде жатса, өзү түрмөдө жатса дагы, бул Кудайдын кылганы, бул Кудайдын кырсыгы, муну биз эч ким Кудайдын бергенин же Кудайдын жазасын эч ким өзгөртө албайт. Ошон үчүн Кудайдыкына биз бир гана сабырдуулук, бир гана кечиримдүүлүк, бир гана айкөлдүк менен жеңе алабыз деп, өзүнүн баласынан ажырап атса да, ошо өзү эрки ажырап түрмөдө отурса дагы, ошол бир гана сөз менен баарын токтотуп, бир гана сөз менен коомго өзүнүн адамдык, жогорку инсандык экенин дагы бир далилдеди. Мен ойлойм, ошон үчүн турмуш өзү ушундай жандуу мисалдар менен көрсөтүлгөндө, мен ойлойм, адамдар бирине бири болгон мамиле, коомдогу өзгөрүүлөрдүн баары ушундай бир жакшы сапаттардын басымдуулугу менен айырмаланат болуш керек деп ойлойм. Ар бир адам өзүнүн жашаган издери менен, жашаган иштери менен, жашаган коомдогу орду менен өз жөнүндө мисал кылып, же болбосо өзүнүн коомдогу ордун канчалык экенин баалай билсе болот. Мен өз башыман өткөн бир окуяны айтып берсем болот го деп ойлойм. Баарыңыздарга белгилүү, мен ушу кичи футболго спортуна түздөн түз тиешем бар. Ушул Кыргызстанга кичи футболду алып келип, кичи футболду уюштуруп, ушу кичи футбол жайылтуудагы негиздеген нисан катары адамдагы терс мүнөздөр, же болбосо ич тарлыктар, көрөзгөйлүктөр көп болот экен. Ушул кичи футболду бир 30 жыл мурун, 95-жылы алып келип, ушундай оор, аябай кыйынчылыктар менен бутуна тургузуп, анан кийин элге таралып, элдин ичинде жакшы коомчулукта, спорт тармагында аябай жакшы колго алынып калган кезде, мени менен жанымда жүргөн, өзүм менен эле бир жардамдашып жүргөн жигит, анын атын айтпай эле коелу, бирок ошол жигит барган жердин баарында, ал эмес биздин Орто Азиянын Душанбе шаарына барганда интервью бериптир, мактанып, ушул кичи футболду Кыргызстанга мен алып келгем, Кыргызстанда кичи футболду мен болбосом болбойт болду, ошон үчүн мына мындай бүгүн өнүгүп атат деп. Анан уламдан ал сөз мага жетет. Анан кийин ал менен өзү менен кесиптеш жүргөндөр мага жеткизгенден кийин мен ойлодум, эгерде адам өзүнүн жасаган ишин, өзүн өзү сын көз менен карай албаса, мен ага кантип барып мен жазадым депчи. Анткени мен жасап, мен калтырган изди баардык коомчулук, баардык спортсмендер жакшы билгенден мен аны менен акыйлашып отурмак белем. Жөн гана бизди экөөбүздү бир кокусунан бир жерден жолтуруп калышып, анан суроо берип калышты. Мирет Томошевич кичи футболду бөлөк бирөө алып келген деп сөз кылып атат го деп ичинде турганда, акырын көз кыйыгымды салсам, мындай эч кандай реакция жок. Ошондо мен айттым, мен ар ким ар кандай алып келген кичи футболго баардыгы тең салым кошкон. Ошон үчүн кимдики болсо да кичи футбол, ким меники дей турган болсо баарына коло берет, ал эми тарых өзүнүн ордуна коет деп, ушундай бир акыйлашып отурбай, же болбосо күчкө салып мен мынткен деген деп эле мындай мисал ичинде айтылып калды. Бул өзүнүн ордун тапты. Азыр ал жигит абдан уялып, каяка барса дагы чунчукпай калды. Ушундай мисалдар көп болот. Биздин коом мына ушул учурда өтө бир кыйчалыш учурда жашап атканыбыз баарыбызга далил. Анткени коомдогу алдыга жылган өзгөрүүлөр, жакшы жагына болгон өзгөрүүлөр, мунун баардыгы тең адам менен байланыштуу болот. Адам, коом, инсан айлана тегерек бирине бири өтө тыкыз, жаратылыш өтө бирине бири тыкыз байланышкан үчүн биринен бирин ажыратып кароого мүмкүн эмес. Ошон үчүндөгү жакшы адамдардагы жакшы сапаттардын басымдуу көпчүлүгү болуш үчүн мен ойлойм, ошол эле жана биз айтып аткан айкөлдүк, биз айтып аткан кечиримдүүлүк, биз айтып аткан жакшылыкты жасай билүү, биз айтып аткан баардык жердечи өзүнүн жасаган жакшы иштеринин баары тең артка жылдырып коюп, бөлөк инсандарды алдыга жылдырып, өзүнөн дагы бөлөктөрдү алдыга кое билип, ошолордун баарын ушундай жакшы сапаттардын баары басымдуу болсун деп ойлосок, мен ойлойм, ар бир инсан өзүнө сын көз менен карап, анан кийин жана терс өзүнө жакты сын көз менен карай билсең, өзүңдүн терс сапаттарыңды же болбосо кемчиликтериңди өзүңө бөлөк эч ким жакшы даана биле албайт.
аны билген күндө дагычы ортодо мамиле бузулуп кетпесин деп көпчүлүктөр жашырып коет дагы, адамдарда ушундай бир алдамчылык сезим пайда болот. Мен кыйын экенмин, мен күчтүү экенмин, менден акылдуу жок экен, мен баарына деп ошону сезе билиш үчүн өзүңө сын көз менен карай билгенди үйрөнсөң, мен ойлойм анда оң жанагы кечиримдүүлүк, айкөлдүккө деген жакшы сапаттардын көпчүлүгүнүн баары адамда көбүрөөк болот. Эгерде адамда жакшы сапаттар көбүрөөк болчу болсо, ал бул сапаттар айланасына тарайт, айланасында тарагандар коомго тарайт, коом аркылуу алдыга өссө болот. Ошон үчүн эң оор экономиканы оңдосо болот, саясаттан алыс болсо болот, бирок адамдардын руханий жан азыгын, жан бийлигин, жан дүйнөсүн тазартуу, ошолор аркылуу коомду алдыга жылдыруу бул эң чоң оор, өтө оор маселелердин бири. Бирок мен ойлойм биздин Кыргызстаныбызда ушул өзгөрүүнү байкаса болот. Бул мен айтып аткандай дагы бир жолу коом тиги саясат жагынан эмес, экономика жагында эмес, же болбосо өндүрүштө эмес, именно жана өзүбүздөгү ички руханий сезимибизде өзгөрүүлөрдүн жакшы жагына өтүп бараткандыгын аз-аздан болсо дагы пикирлешкенде, жооп алышканда, адамдар менен сүйлөшүп калганда өзгөрүү бар экенин бул сезилет, өзгөрүү бар экенин билип атабыз. Мен ойлойм ошон үчүн Кыргызстаныбыздын келечеги кенен, өзгөчө 1000 жылдан бери жашап, 1000 жылдардан бери өзүн жоготпой келаткан кыргыз эч качан ушундай кыйчалык маалда өзүн жоготпойт. Ошон үчүн биздин келечегибиз кенен, мен буга ишеним менен карайм. Европадан жана Түркиядан келген азык-түлүктүн бардык түрлөрү Бемар супермаркеттеринде. Халал сертификаттуу эттин түрлөрү, жогорку сорттогу түрк чайы, зайтун жана зайтун майы, оозду тамшанткан түрк таттуулары, лабне крем сыры. Дасторконуңузду жайнатып, ыйык Рамазанды Бемар менен тосуңуз.